Оодо мекеним экин теле долбоору студияда мен Сабыр Абдумомунов. Эсенсизби? Бул көрсөтүүдө өлкөбүздүн аймактарында жашаган жаратман каармандар элдин чыныгы турмушун баяндап турабыз. Бул жолку берүүдө. Сахнада да, үйдө да бирге роль ойногон жубайлар. Талас театрында иштеген артист Түгөйдүн демилгеси жана кыялы. Данияр, токточу деди, анан токтосом. Арабам дөңгөлөк шылкылдап калыпты. Кармап берчи, оңдоп берейин деп. Дегенде эле шарт артты карадым. Карасам болбой атат, мен карман албай атам да. Жакшы бир чыгармалар менен чоң фестивалга катышсак, эл көрсөк, жер көрсөк. Бүгүнкү чыгарылышта таластык өзгөчө үй бүлөнүн турмушун көрсөтүп берели деп чечтик. Тумар Олжобаев менен Анар Алчынбекова Талас облустук драма театрынын артисттери. Тумардын кичи мекени Нарын болсо да, Талас театрына келип иштеп, кайын журтунда жашап калыптыр. Өмүрлүк жары Анар экөө тең баш кошкон күндөн бери эри шаркак жашоо куруп, театр аркылуу элге кыргыздын жана дүйнө адабиятын сахналаштырып келет. Келечекте эл аралык сахнаны багындыргысы келген артист Түгөйдүн бир күнүн ОТРК Таластын кыбарчылары тасмага тартып келишкен. Мынакей биздин экинчи үйүбүз болгон, биздин жашоодо сүйүп тандап алган кесибибиз болгон биздин театрыбыз. Театр өзүбүздүн мына экинчи бүлөбүз деп аталат. Бул биздин СССРдин эл артисти Капар Медетбековдун аты берилген Таластын чок ортосунда орун алган Капар Медетбеков атындагы музыкалдуу драма театрынын түптөөчүлөрү, азыркы учурда иштеп аткан актер актрисалар. Мына бул жерде актрисалардын арасындагы маданияттын мыкты кызматкери, өмүрлүк жубайым Анара Алчынбекова, калган мына жалпы биздин театрыбыздын сахна жылдыздары, эртең ушул маданият жагын дүйнөгө таанытып, кыргыздын желегин желбирете турган кызматкерлерибиз, директорлорубуз баш болуп мынакей ушул жерде. Калганын эми жалпы театрыбызга ушинтип алгач күнүбүз ушинтип башталат. Азыр театрыбыздын 19-чу театралдык сезонун ачуу иш планы алдыда турат. Ошондо Айтматовдун калемине таандык мынакей Жамиля спектаклин, Анара Жамиляны мен Даниярды ойнойбуз. Бүгүнкү репетициябыз бизге аябай күч келе турган репетиция. 2007-2008 жылы Талас театры түптөлүп ачылып, актерлук кесипти аяктап, Талас жергесинде ошо театрга актер болуп кабыл алындык. Мына 2 жылдан бери ушул театрдын көркөм жетекчиси болуп дайындалып, азыр актерлук жана көркөм жетекчилик кесипте эмгектенип келебиз. Бул болсо биздин ошол эртең менен келгенден кийин эле эң биринчи сахнадан биринчи ошол кабинетке келип иш орундуктан бизге келген каттар жана кайрылуулар жана бүгүнкү коюла турган репетициялар, коюла турган спектакльдер, пландарды карап, кагаздарды карап, анан кайрадан өзүбүздүн сүйүктүү сахнабызга барып роль менен алек болобуз. Сахнага чыгаардын алдында ушул киримденүүчү бөлмөгө келип, кайсыл каарманда ойной турган болсок, мына ушул кийимди алып сахнага чыгабыз. Бүгүнкү спектакльде Жамиля спектакли Даниярдын образында. 2007-2008 жылы ушул театр ачылып, түптөлүп, бизди ушул жака группабыз менен которду. Ана ошол кезде экөөбүз акылдашып, ушул Талас жергесине театрга жетелешип келдик. Очор бачар мынакей бүлөө болдук. Колдон келишинче дараматыбыз жеткен ролдорду жаратып, колдон келишинче театрыбыз үчүн, маданиятыбыз үчүн кызмат кылып келатабыз.
Кеткендердің бардығы қайтып келшет. Көресіңер, бардығы қайтып келшет. Бири да қалбай бардығы қайтып келшет. Соғыштан қозға вермек деп бермейсің бе? Соғыш жөнінде қызықты нәрселерді айтып берсең, Қаныке. Соғыш дейсің. Актердун жубай болуш билбейм, мен үчүн мага эч нерсе деле сезилген жок. Себеби экөөбүздүн профессиябыз бир, экөөбүз мынтип сахналарда бир ойнойбуз. Жумушка чогуу келебиз, чогуу кетебиз. Анан болгону эң башында үйлөнгөн кезде баягы актерлордун айлыгы аз, негизи эле маданият кызматкерлеринин айлыгы аз болчу да. Анан билбейм, мен өзүм дагы ушул кесипти сүйгөн үчүнбү, ушул кесип менен жүргөн үчүнбү, мага айлыгы дагы, байлыгы дагы эч нерсеси эле билинген жок. Азыркы күндө ошол убактагы кыялдарыбыз ишке ашып отурат десем болот. Таң эрте станцияга жөнөбүз да тушоо барабыз. Жамиля спектаклинде сүйүшкөн бир үй бүлөнү ойной турган болсок, көбүрөөк спектакльдерде ошо аялы күйөөсү же ошол бири-бирин сүйгөнү болуп ойноп калабыз. Жеңе буту жаралар экен ойлоп турбуз да, жеңе. Жүгүр сен сүйүп жүрчү. Негизи эле актерлук деп мен теле алып баруучу болом деп шаарга окууга издеп келгем. Мен теле алып баруучу болом деп кыялданчумун. Анан айылдан мен атам көзү өтүп кетти. Апам мени менен кошо келген, анан барып балаң ушинтип окууга өттү десе, аталар сүйүнөт го. Анан апамдын айтуусу боюнча атам анчалык сүйүнбөптүр да. Кийин ошо 1-курсту аяктап барган кезде жүрүдө анан айылдын четинде мүрзөгө ээрчитип барып, мына бул чоң атаңдын мүрзөсү, бул чоң энең мүрзөсү, бул чоң атаң мүрзөлөрү, мына ушул биздин туугандардын жери уш жер. Эми мен муну көрсөткөнүн себеби сен эми артисттик кесипти алгандан кийин айылга көп келбейсиң деди. Талаа түстөп көп жүрөсүң. Анда-санда келген кезде ушуларды эсиңен чыгарба деп ошол эле сөздү айтты. Мен кийин түшүндүм. Апабыз ырчы болом деп комуз ойногон экен, кичинекейинде комуз ойноп, анан таятабыз ушундай илимдүү киши болгон экен. Нарынга чейин барып, мен Нарын театрына келсем болобу десем, алар да жылуу кабыл алып, антип келсең болбойт дешип, аны дагы ойлонуп көрдүк. Айтып коет го, дарак бир жерден көгөрөт деп коет го. Ошол жерде эле көгөрө берсин, анан калганын дальше көрөбүз деди. Ушул Талас театрында иштеп калышыбызга, жардамы тийген иштеп калышыбызга көмөктөшкөн, бир туугандан артык мамиле кылган байкелер бар, аталар бар. Бир туугандан артык жакшылык жасагандар арабызда бар да. Ошол себептен биз ушул жака байланып иштеп калдык. Данияр, дейсен бирөөнү сүйүп көрдүң беле? Гастролго чыга турган болсок, экөөбүздүн чогуу гастролдо жүргөнүбүз жакшыраак го кайра. Мен мисалы аябай эле көнүп алгам десем болот да. Мисалы мен көп нерсеге маани бербей, неме кылбай кетем. Керек болсо чачымдын тегизделгенине чейин, керек болсо ар бир кийген кийимге чейин ушу карабай муну кий, муну минт деп көнүп алгамдан, наоборот жанымда жүргөнү мага үйдөбү, сырттабы, жанымда көбүрөөк болгону мага жакшыраак да. Бир үй бүлө ойногон жеңил да. Анткени көп жагынан ошол сүйүп атканың, ошол айтып аткан нерсең көздөн дагы, жүрөктөн дагы чыгыш үчүн өзүңдүн үй бүлөң менен ойногон дагы жеңилирээк да. Бул экинчи үй бүлө деп коет го, жумушуң экинчи үй бүлө. Чыныгы экинчи үй бүлө ушу биздин жумуш болуш керек деп ойлойм. Анткени эрте менен балдарды мектепке, садигине коюп коюп эле экөөбүздөн кечке ушул жердебиз. 2023 жылы ушул жерде фестиваль болду. Казакстандан да келди, Жет областынан келди. Анан
Жамиля спектакли гран-прини алды да. Анан жюрилер чыгып бүт баары жакшы сөздөрүн айтып, анан мындай бири-бирин караганда дагы аябай мындай чын жүрөктөн билинип атты, жакшы көрүп сүйүшүп атты десе, режиссер күлүп атпай, булардын 4 баласы бар, 2 аял күйөө десе, анан күлүп атпай, ошо эмне эле мындай бүт баары төп келди бири-бирине депчи. Анан ошондо дагы биз чындап баягы сахнада дагы чыныгы сүйүүнү берген турбайбы депчи. Бирөөнү деле сүйүп, бирөөнү деле эмне ойнойсуң, бирок ал баягы үй бүлөгө караганда кичине жасалма болуп калат да. Бул жерде үй бүлө менен ойногондо кысылбай, кучактачу жерден кучактап, кол кармаш жерден кол кармашасың. Башка бирөө менен деле ойноп калабыз. Ал баары башка дене да, башка эле да. Андан баары кичине мындай тартынасың да. Кесипти алмаштыралы деп дагы ойлондук. Сыртка иштеп келсекпи деп, жаңы келген кезде айлыгыбыз аз эле, мына быйыл деп аткан кезде мынакей айлыктарыбыз 100%ке деп айлыктар кошулуп калды. Мындай көңүл буруу, мындай мүмкүнчүлүк болгон учурда мындай кесипти таштап кетүү бизге туура эмес иш болуп калат, иш аракет болот. Ошол себептен кайра оюбуздан кайтып, ушул жерге биздин ордубузга жаш актер актрисалар келсе, ошол көрүүчүлөргө бир жаңы дем менен, жаңы күч менен спектакльдерди атса, биз эми аксакал кишилерди, улууларды ойноп кирип чыгып берели, калган жаштарды ошолор ойносо деген ойго өттүм десем болот да. Жамиля спектаклинде дагы Данияр бери келчи, арабам дөңгөлөктөр шалкылдап калыптыр. Оңдоп берчи, кармап берейин деген жер мен. Кармап берчи, оңдоп берейин деп айтып алдым да, мындай. Эми биз жат болуп сөзүм бар жатты, кайсы сөздөн кайсы келет билесиң ана. Данияр токточу деди, анан токтосом арабам дөңгөлөк шылкылдап калыптыр. Кармап берчи, оңдоп берейин деп дегенде эле шарт артты карадым. Карасам болбой атат, мен кармана албай атам да. Анан баштыктарымды коюп туруп элди карасам дедим эле, мен күлкүм кетти. Башымды өйдө көтөрө алган жокмун, сүйлөгөн жокмун, ошо менен. Мени карап күлөт, мен мындай эптеп кармандым да, эме болбайын депчи, баягы элдин баарын эмгегин жеп салбайын бир күлкү менен деп. Дагы жакшы, менин ар жакта сөзүм жок, ошо менен сүйлөбөйм да. Ошо менен эгер сөз боло турган болсо айта албайт болдум да. Экөөбүз карашсак эле күлкүбүз келип атат да. Себеби ушул ролдорубуз менен жаман да көрүп калышат бизди. Бул аябай эле начар аял турбай же, начар киши турбай депчи. Анан жакшы учурашып жүргөндөр эле, саламатсыз деп калат, анан деп каласың. Эми ал жерде мисалы мен муну укмуш кыйратып коюм же мындай эмес. Мисалы жеке өзүмө айтсам, мага ушу терс карман көп жакпайт да. Себеби билбейм, мындай мен өзүмө кабыл алып берет экем. Туура эмес учурашып коюп, туура эмес сөздөр айтылса деле, экинчи мындай албай эле коюшум керек экен деп. Бирок ага режиссер сен ошо экинчи каарманга, терс каарманга эме көрүп турса, отказ да кыла албайсың. Алар чечип атат да. Сен жумушчусуң. Алар сага эме тапшырма берет, сен аны аткарасың. Анан бирок элге, мисалы, чоң эле байкелер, чоң эле эжелер, сен менен курдаштар деле сизди жаман көрүп калдым же, мондай турбайсың, мону кылбай эле койбойсуңбу дешип калат. Биз ошо ойлочубуз, деги эле бирөө тартат болуш керек десек, улуу балабызды карасак, ал деле режиссер болгусу келет, бир нерсеге мындай фантазиясы аябай жакшы да. Сахнага кээде баягы бирөөнүн баласын жалдырып алып келгенче да өзүнүн балдарсын ойнотконбуз да. Кызыбыз болсо билим жагына кетти.
ал жакшы окуйт мектепте, аны алаксытпайлы деп, бирок атасы комузга деле алып барды, бийиге алып барды, бүт жакка жетеледи. Өзү кичине кызыкпайт экен. Үчүнчүбүз кыз, ал өзү эле үйдөн ырдап, бийлеп, бүт эмелерди аткара берет. Анан ойлойбуз ушу Салиха кызыбыздан бир нерсе чыгат го деп. Өтө мындай слуху да күчтүү, үнү дагы жакшы. Кичекейинде эле роддомдон ыйлаганда эле айтканбыз, үнү аябай бийик болчу да. Ушул бирөөсү тарткан окшойт деп. Көбүнчө бизге мындай суроолор көп берилет да. Гастролго барганда балдарыңарды кимге таштайсыңар, же болбосо караган бирөө барбы деп. Биз көбүнчө балдарыбызды жаныбызга эле алып жүрөбүз. Себеби кичине өзүбүздүн жүрөгүбүз тынч болот. Андан тышкары да бизге эң баягы плюс жагы экөөбүз бир жумушта иштегендегибиз да. Мен сахнада жүрсөм Тумар карайт. Тумар сахнага чыгып кеткенде мен өзүм кармап турам. Балдар азыр эми чоңоюп келатат, кичинесинен баштап эне деген эне экен. Бизди багып, бизди чоңойтуп, азыркы күндө биздин балдарыбызга каралашып, анткени силердин жумушуңар башка, башкаларга караганда башка. Силер дагы көп ролдорду жаратып, көп сахнада көбүрөөк болушуңар керек деп, ушул жерге ойноп атканыбыз, ушул жерге чыгып атканыбыз апаларыбыздын көп салымы көп. Мына апабыз азыркы күнгө чейин биздин балдарыбыз менен кошо сыртка алыска кеткен күндө дагы ошол балдарыбызды көзөмөлдөгөн апабыз бар. Ошон үчүн көбүрөөк биз сахнада боло алабыз да. Кудайга миң мертебе ыраазымын, шүгүрмүн. Ушундай жолдош, актер жолдошко тийип калганыма. Себеби аял киши үйдө отуруш керек деп, балким кесиби башка бирөөгө тийсем, билбейм мен. Анда үйгө отуруп деле калганымды элестете албайм, анда жашоо болмок эмес деп элестетем да. Жумуштан сырткары тапкан маянабыз деле аз болгон учурда деле дем берип, күч берип, ушу жаныбында мына ушунча баланын жарык дүйнөгө алып келип, үйүбүздүн куту болуп мынакей дем берип турган келинчегим мына канча быйыл 18-жыл болот баш кошуп турмуш куруп жашап атканыбызга. Рахматымды айтам. Дайыма колдоп турат. Чынында колдоп турган эркек кишиге колдоо керек экен, аял тарабынан колдоо керек экен. Колдоп турат дайыма. Ой кыйрылар менен ар кандай кыялдар келет эмеспи? Буга чейин актер болуп жүргөндө бир ушул ролду ойносок деп кыялданып келсек, эми азыр биздин кыял ушул келип аткан жаш актер актрисалар үчүн бир жакшы бир спектакльдер коюлуп, жакшы бир өздөрү каалаган, өздөрү ойнойт элем деген ролдорду ойногонго биз ошолордун жолун түзүп берсек, ошолорго бир жакшы чыгаан режиссерлордон чакырып спектакльдерден койдуруп берсек, анан биздин театрыбызды бир жакшы деңгээлге чыгарсак деген ой кыялдарыбыз бар. Келечекте кыялдарыбыз өтө көп. Биз дагы мисалы ушул эле Талас менен, ушул эле Кыргызстан менен чектелбей, жакшы бир чыгармалар менен чоң-чоң фестивалга катышсак, эл көрсөк, жер көрсөк, биз дагы башка жактын театрлар менен таанышсак, башка жактын режиссерлор менен келип иштешсе биз менен, биз дагы ошол жактарга барып чыгармаларыбызды койсок, чоң эшсе, чоң аренаға чыккыбыз келет да, чоң фестивалдарга, сынактарга катышканда актер өсөт. Эң биринчи максаттарыбыз, кыялдарыбыздын бири ошол жер көрүп, эл көрүп, башка элдин дагы маданияты менен таанышып келсек деген жакшы чоң кыялдарыбыз бар. Талас театрынын көркүн ачкан түгөйлөргө браво дейли, чыгармачылык үлгүгө ийгилик жана көп көрөрман каалайбыз. Айтмакчы, сиз да кызыктуу каарман билсеңиз, кабарлап кетиңиз, башка көрсөтүүлөрдү, тасмаларды УТРКнын YouTube каналынан таба аласыз. Сөзсүз катталып алыңыз. Студияда мен Сабыр Абдымолов иштедим. Эсен туруңуз.